Мурат Болотов. Улукбек Мариповду бүгүн өкмөт башчысы кылып бекитишет. Пактакорлор уже сактап колтугуна кире башташты. Эми ал башка маселе. Главный Мариповдун кандай иштегенинде. Жакшы таза жигит, тарбия көргөн бийик жердин уулу экен. Оор акыбалда саясаттан, интригадан алыс болуп, башоту менен иштеп берсе утуш алып келет. Сөздөн ишке өтүп, эзилбей бекиткиле тезирээк. Өкмөттө иш толтура, кармабагыла чимкириктер. Марипов иштесин эми деп жазат Мурат Болотов өзүнүн Facebook баракчасына. Нияз Сарыев. Садырдын түбү сары алтын. Ызылдай бербей сабыр кылгыла. 30 жыл тонолуп сазга баткан өлкөнү 1 ай болбой сындап арзан баатырга айланганды токтоткула. Болду эми зериккенде митинг кылып, зериккенде ойду келди сүйлөй бербей. Башка элдин тандоосундагы сыйлап, жаңы ажоого мүмкүнчүлүк берели. Кызмат керек болуп эле провокация кыла бербегиле. Баарыбыз билебиз, оор мезгилде өлкөнүн, элдин жүгүн алуу оңой эмес. Сындагандар артыңарда жасаган эч нерсеңер жок. Кээ бири үйүндөгү аялын башкара албай, акыл айтып, сын айтсаң нервин кашаят экен тим эле. Сталин, Ленин болуп кеттиңер. Бир аз убакыт мүмкүнчүлүк керек. Митингге чыккандар Садыр Жапаровдун кабыл алышын талап кылып жатышат. 3 февралда Жогорку кеңештин имаратынын алдында Улукбек Мариповдун өкмөт башчы болуп дайындалышына каршы митинг өтүп жатат. Чогулгандар президент Садыр Жапаровго кайрылып, өкмөттүн азыркы курамын бекитүү үчүн кол койбоого чакырууда. Ошондой эле алардын өкүлдөрүн кабыл алуусун талап кылып жатышат. Садыр Нуркожоевич, биздин 5 өкүлүбүздү кабыл алып, оюбузду угуңуз. Биз коон эмеспиз тарап кеткидей. Эл көбөйө электе элдин үнүн угуңуз, деди Бакай Кашкарбаев. Темирлан Султанбеков. Жаңы шайланган президентке тоскоол болбош керек да, эл шайлады. Токтотсун мындай элди дүрбөткөндү. Эртең таң калбайм, бүгүн өкмөттөн ыргылгандар Садыр Жапаровду жамандаса. Негизи көбү программаларын сатып, Садыр Жапаровдун өкмөтүнө барышты эле, анан кайра эки жээкте тең бирдей жыргагысы келгендер көп экен. Биз башынан эркекче парламенттин азыркы курамына каршы болдук. Президенттик системага каршылыгыбызды айттык, иллюстрацияны талап кылдык. Өкмөткө ушул парламент кезинде баруудан баш тарттык. Садыр Жапаров биздин позициябыз үчүн куугунтуктаган жок. Мен ойлойм, биз саясий маданияттын бийиктигин көрсөтүп келе жатабыз. Эми жардам бергенге аракет кылалы, эл үчүн, мамлекет үчүн. Депутат Алык Карашев өкмөттүн жаңы курамына жалаң профессионалдар чогулганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев өкмөттүн жаңы курамына ийгилик каалап, алардын ар биринин буга чейин жасаган иштерин баса белгилеп айтып кетти. Белгилей кетсек, бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети жаңы өкмөттү карап жатат. Эскерте кетсек, жаңы түзүлгөн курамда өкмөттүн 22 мүчөсү 16га чейин кыскарып, мурда иштеп жаткан министрлердин 8 гана калган. Момбеков. Энергетика тармагын баткакка батырган кишини алып келе жатасыңар. Момбеков. Энергетика тармагын баткакка батырган кишини алып келип жатасыңар. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков энергетика жана өнөр жай министрлигине көп жылдан бери бул тармакта жогорку кызматтарда иштеп келген адамдын министр катары көрсөтүлүп жатканын сынга алды. Премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов энергетика тармагында өзгөрүүлөр болорун, андан 2 миллиард сомдон ашык каражат үнөмдөлөрүн билдирди. Энергетика жана өнөр жай министрлигине Кубанычбек Турдубаев сунушталып жатат. Жанар Акаев. Күнүгө бизди эл тосуп алып, өкмөттүн жаңы курамына каршы экенин айтып жатышат. Коомчулук өкмөттүн жаңы курамын толук кабыл алган жок. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Ал Улукбек Мариповго буга чейинки өкмөт башчыларынын катасын кайталабоого чакырды. Министрликтердин санын кыскартуу реформа эмес, силер текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн кыскартышыңар керек. Эл президенттик шайлоодон кийин көптү күтүп жатышат, деди депутат. Тилек Токтогазиев. Кызматымды тапшырган соң уйкумду кандырып, балдарым менен болом. Бүгүн 3 февралда кызматтан кеткен айыл чарба министри Тилек Токтогазиев 100 күн ичинде жасаган иштери боюнча жыйын өткөрдү. Жыйында ал кызматын тапшырган соң эс ала турганын жана пландары жөнүндө айтып берди. Азыр оюмдун баары кийинки министрге жумушту жакшы тапшырып берүүдө. Шайлоого катышамбы же жокпу азыр айтуу эрте. Бирок кызматымды тапшырган соң үй бүлөм менен болуп уйкумду кандырам, деди Токтогазиев. Сыймык Жапыкеев 4 айда канча миллион байлык топтоду? Октябрдагы окуядан кийин бийлик алмашып, бир топ адам жаңы кызматка келишкен. Алардын арасында Сыймык Жапыкеев Финполду башкарып калса, вице-премьер-министр болуп Эльвира Сурабалдиева келди.
4 айдан кийин реформага байланыштуу кызмат ордуларын бошотуп беришти. Элвира Сурабалдиева иштеп турганда бир топ ачуу сындар айтылды. Аларды көтөрдү, аял болсо да. Эми кызматтан кетип жатып ага жардам бергендерге ыраазычылык билдириптир. Албетте бул айым кичинесинен бери бардар үй бүлөдө чоңоюп карды ток. Кеткениме өкүнбөйм. Жогорку кызмат жогорку жоопкерчиликти талап кылат деп коштошту. Ал эми Сыймык Жапыкеев болсо Финполдун ардагерлер кеңешинин мүчөлөрүн ортого салып, Садыр Жапаров туура эмес реформа жүргүзүп жатат деп ММКларга кайрылды. Чөтө не то болуп баштады. Финпол жеңилип калабы? Финполду эл колдойт, элге жардам берет деп баягы адатынча элге кайрылуу жасап чыкты. Депутаттар менен чоң чиновниктерге Финпол жолтоо болуп жатат деп актанып кирди. Ошол эле учурда коомдо кандай реформалар жүрүп жатканын билгиси да келген жок. Мелис Аспековду кармаганда ал ишке Сыймык Жапыкеевдин да байланышы бар деп алып кеткен. Бирок Жапыкеев аны четке какты. Коомчулуктун арасында тар чөйрөдө Сыймыктын Финполду башкарып 4 ай отурган кезинде бир топ каражат таап байып алганы айтылууда. Балким Сыймыктын 4 ай иштеген ишин иликтесе бир нече чочконун башы чыкпаса болду. Чындыгында Сыймык бул кызматка деле кыйкырып, башкы прокуратураны басып алып, кайра бул жакка келип жатып ээлеп алган. Эми да кыйкырып жатып кетейин деп жатабы, айтор тынчтан албай жаткан кези. Ал эми президент Жапаров бир революционердин кызыкчылыгы үчүн 6 миллион элдин кызыкчылыгын унутуп садага чаппасын айтканы бар. Сыймыкты кызматтан кетирбейбиз деп анын кызыкчылыгы үчүн реформаны токтотуу туура эмес. Азиз Капаров. Сыймык Жапыкеевдин кызматы кандай болот? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Ички иштер министрлигинин курамына кирбейт. Бул тууралуу Улукбек Марипов билдирди. Парламенттик жыйында депутат Улан Примов премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер Улукбек Мариповдун экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматын кандай тагдыр күтүп жаткандыгына кызыкты. Мен оюмча мамлекеттин тагдыры жогору турат. Ар бир жетекчи өз пикирин билдириши керек. Бул орган жөнүндө айта турган болсок, ал жоюлат же Ички иштер министрлигинин курамына кирет деп азырынча так айта албайм. Кызмат Ички иштер министрлигинин структурасына кирбейт. Өзүнчө орган катары каралышы мүмкүн. Бирок текшерүүлөр жаатында суроолор бар. Ошондуктан бөлүмдүн функцияларын карап чыгабыз деп билдирди Марипов. Айзада Абдубапова. Эң эле өкүнүчтүү. Сооронбай Шарипович пайгамбар жашка жетип калганда өз киндик каны тамган жерин таштап кеткени, мекенден качууга аргасыз болгону. Душманга да каалабайт болчумун. Жакшы жетекчи боло албасаңыз да жашыңызга урматым бар. Адахан Кимсанбаевичти уксаңыз ушул күнгө туш болбойт болчуңуз. Парламенттик шайлоонун эртеси таңерте менен митингде элдер али чогулуп баштай элек. Адахан Кимсанбаевич сизге кайрылып бардык саясий партиялардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүңүз. Саясий кырдаалды стол үстүндө олтуруп талкуулайлы деп какшап жатты. Андан кечке жук кайра абал курчуп баратат. Өлкөбүз кыл үстүндө турат. Кайрадан төңкөрүштүн болбоосун алдын алыңыз. Элге чыгыңыз да бир ооз эле сөзүңүз менен токтотуп калыңыз деп дагы кайрылды. Мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн, анын имиджин, анын тынчтыгын, агылып аянтта турган элдин амандыгын ойлоп, сизге кайра кайрылып атып, чукул кайрылуучу дегенде атка калды. Өлкөгө чын дилинен күйүп, жүрөгү менен кайгырып, тыбырчылап атканын мен теледен көрүп байкап тургам. Акыл айткан кишини өз убагында укпайсыңар же жакын жолотпойсуңар. Токтотуунун аракетин колунан келгенче жасады. Шайлоо жокко чыгат, чындыгында көп мыйзам бузуу болуптур деп эле койсоңуз, ушунча башаламандыктын алдын алган болор элеңиз. Андан соң болор иш болуп, боосу канган соң, бүтүндөй дүйнө жүзү сизди президент катары тааныганын айтышып, сизге колдоо көрсөтүштү. Бүтүндөй күчүңүздү топтоп парламенттик шайлоону өткөрүп кетем деген сөзүңүздө бекем турсаңыз кандай болор эле? Ошондо да сизге эң күчтүү оппонент болгон Адахан Кимсанбаевич сизди президент катары олтурсун, кет дегендер мамлекетти жарга такап жатышат деген калыс сөзүн айтты. Балким биз билбеген көптөгөн окуялар, сырлар бар чыгар. Сиздин бекем позицияңыздан бир саатта кайтарууга Садыр Жапаров менен камчы укаңыз кандай сөздөр айтты болду экен деген ойлор бизге табышмак бойдон кала берет. Балким сиз мындан да кырдаал өрчүп кетүүсүнүн, түндүк түштүк согушу чыгып кетпөөсүнүн алдын алгандырсыз, ким билет. Бирок андай болуусу мүмкүн эмес эле деп ойлойм. Ошентсе да тынчтык жолу менен өткөрүп берди деген тарапташтарыңыздын пикирине кошула албайм. Үмүттүн өлүмү, көптөгөн жарат алган жаштарыбыз сиздин абийириңизде. Пандемияда кырылган кыргыздын каны да сизге таандык. Эми миң айткан менен баары кеч. Президент болуп келгениңиздин өзү катачылык болгон. Сизде андай потенциал жок болчу.
Эми тарых кайра кайталанып, сиз да мурдагы ажоолорубуздун катарын толуктадыңыз. Эгер умрага кичи ажылыкка кеткениңиз чын болсо, өлкөгө кайра келиңиз. Соттолуудан да качпаңыз, ак болсоңуз далилдеңиз. Сотко чакырса барыңыз, деп жазат Айзада Абдубапова өзүнүн Facebook баракчасына.